Элдин эртеңки келечекке болгон үмүтү, өнүгүү жолу, тандоо багыты, жаркын келечек, максаттуу кадамдар. Мунун баары Эл үмүтү социал-саясий партиясы баштаган Үмүт Кербени сапарындагы эл менен жолугушууда айтылды. Элдин үнүн угуу үчүн жолго аттанган Кербен Баткен облусуна келди. Кызылкыя деген өзү кандай гана шаар. Кербен жолу сапарын алгач Кызылкыя шаарынан баштады. Анда жаштар калың элге өлкөнүн келечеги, эртеңки багыты, жаңы жүздөрдү тандаганда гана өзгөрөрүнө токтолушту. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай, Эл үмүтүнүн партиясынын талапкерлери ушундай балдар, кыздар. Биз бир гана эл үчүн, жер үчүн кызмат кылабыз деп ушул жолго баратабыз. Бул жолугушууга чейин Кызылкыя шаарынын эли Эл үмүтү социал-саясий партиясынын программасын окуп чыгышкан. Андыктан жаштарды Кызылкыя шаарынын тургундарынын көпчүлүк бөлүгү колдой тургандыгын билдиришти. Мени бири ушу Эл үмүтүгө иште бересиңби? Жосом колдо бересим деп суранган жери жок. Мен интернеттен карап булардын таза экендигине ынанып, ушу балдарыбызды коргоп алайлы. Балдарыбыз бизди коргоп алсын деп чыгып отурабыз. Эл үмүтү социал-саясий партиясынын максаты да өлкөдөгү эски саясий системаны жоюу, экономиканы көтөрүү. Бул багытты көздөп элге жеткирүү максатында өлкөнүн 7 облусун кыдырган жаштар Кадамжай районунун эли менен да жолугушту. Элдин көйгөйүн уккан жаштар миграция агымын азайтуу максатындагы багыттарын айтышты. 7 дубанды кыдырдык, 7 дубанды кыдырып, мына азыр Баткенге сапар алып, сиздин астыңызда турган убакыт адамдарга мен мына биз жаңы саясатчы болуп, биз муну биринчи жолу көрүп атабыз. Бир жакшы өзүбүз үчүн анализ кылдык да. Мына ушу 30 жылдан бери канча жолу ушинтип бизге окшоп келишкен, канча убадаларды беришкен, ушундай аталардын баталарын алышкан. Кантип ушинтип сөзүнө турбайт андан кийин. Биз үчүн мына биз ушу 7 дубанды кыдырдык, аталарыбыздын, апаларыбыздын, жаштардын колдоосун алдык. Эртең Кудай буйруса биз өтсөк, тетиги жакка барып кантип иштебей коебуз? Кайсы бетибиз менен иштебей коебуз? Элеттиктерди топтогон Үмүт Кербени Баткен шаарына келди. Баткен эли Эл үмүтү социал-саясий партиясындагы талапкерлерге суроолорун беришип, программаларын угушту. Бир максатты көздөгөн талапкерлер негизги максатыбыз тынч, бакубат, өнүккөн өлкө куруу деп билдиришти. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биз мына программаны азыр бир жакшы программа бар, экономиканы көтөрө турган, саламаттык сактоо, жаштар, билим берүү тармагындагы. Бирок биз азыркы маселебиз ал программада эмес экен да. Биздин 30 жылдык тагдырыбыздын бүгүнкү күндө ушул акыбалга келгени ошол начар программада эмес экен да. Эгерде ошол жакшы эле программа түзүлүп биз оңолуп кеткенибизде биз эң алдыңкы мамлекеттердин бири болот элек да. Мындан жакшы программаларды 30 жылдан бери эмне деген программаларды айткан жок сиз менен биздин алдыбызда. Эгер маселе демек андай эмес экен да. Туура тандоо кылыңыздар. Туура тандоо Эл үмүтү партиясы жаштар. Бүгүнкү күндө келечекте сиздердин аманатыңызга кыянаттык кылбайт. Биз келечекте мамлекетибизди алдыда келе турган муундарга дүйнөдө өзүнүн ордун тапкан, дүйнөдө колуну сулуп акча сураган эмес, дүйнөгө жардам берген, Кыргыз мамлекети буга жардам бериптир. Кыргыз мамлекети буга жардам бериптир деген мамлекеттерди биз Кудай кааласа курабыз жаштар менен. Баткен облусунун тургундарынын көпчүлүгүнүн тандоосу Эл үмүтү социал-саясий партиясы. Булардын ичинде эң немеси баягы мурдагы иштеп жүргөн депутаттардын жоктугу мага өтө жакты. Эң сонун программалары өтө жакты. Азыр эл арасында дагы ушундай сөздөр болуп атат. Эми туура түшүнгөн болсоңор ушул аксакалдарды татыктуу эс алууга чыгаралы дагы жаштарга мүмкүнчүлүк берели. Кыргызстаныбызды жакшы жолго, жакшы өнүккөн бир эмеге салалы. Абдан составы жакшы экен биринчиден. Жаштар, эми биздин келечегибиз жаштардын колунда. Ошону эске алыңыздар, жаштарга добуш бериңиздер. 18 деген жаштын толгон күнү номер тийиптир буларга. Ошондуктан Эл үмүтү партиясын колдойм. Элдин демин көтөрүп үмүт тартуулаган мындай жолугушуулар буга чейин Ош шаарында өткөн. Кербен аркылуу элге жеткен программалар Эл үмүтү социал-саясий партиясы тарабынан жогорку кеңештин жыйындар залында сөзсүз аткарылары жаштар тарабынан убадаланды. Андыктан жаштар баштаган Эл үмүтү социал-саясий партиясы элдин колдоосуна гана ишенет. Эл күндү тандайт.